Садыр Жапаров АКШнын мамкачысынын Кыргызстандагы демократиянын тагдыры жөнүндө катына орой жооп бергенден бери 1 ай өттү. Бирок аны кандай түшүнсө болору бүгүнкүгө чейин белгисиз. Эмоцияга алдыруубу же кандайдыр бир эсеппи? Мындай катуу риторика эмне менен бекемделген? Президент Батыш менен урушуп, өлкөнү санкцияларга кириптер кылып койбойбу? Ко бул боюнча эксперттер менен маектешип буларды укту. Берлиндеги Орусия Евразия Карнеги борборунун илимий кызматкери Тимур Умаровдун ою боюнча Батыш Борбор Азияга басым жасагысы келбейт жана президент Жапаров муну түшүнөт. Батыш өлкөлөрү чөлкөмдү биротоло жоготуп алуудан корккондуктан Борбор Азияга басым кылуу зарылдыгын туйган жок. Учурда Украинадагы согуш маалында жана Орусия Кытай менен тирештин шартында бул ортодо турган өлкөлөргө басым кылуу логикага сыйбай калмак. Болбосо алар ого бетер Орусия жана Кытайга бурулуп кетишет. Менимче Жапаров ошон үчүн Блинкенге ушундай кескин жооп берип жатат. Ал Мамдепартамент кайра жооп кылып, эч нерсе кыла албасын түшүнүп турат. Эмилбек Жороев Кыргызстандагы Crossroad Central Asia изилдөөчүлүк тобунун эксперти бул текстте Москванын ролун көрдү. Бул жерде Москванын ролу сезилип тургандай. Каттын детальдарына жана чындыкка коошпогон кээ бир сөздөрүнө караганда текстти чындап кыргыз кызыкчылыктарын көздөбөгөн адамдар даярдаган деген да ой келип жатат. Ал эми мындай каттарды тыкыр чыпкадан өткөрүш керек болгон башка адамдар ишин аткарбай койгон. Президент өзү болсо мындай узун катты майда баратына чейин окуган эмес деп турам. Саясат таноочу Медет Төлөгөнов текст Орусияга колдоо көрсөтүп турат деп эсептейт. Албетте ушул сыяктуу тышкы саясий кадамдар ички аудитория үчүн кандайдыр бир ролду ойнойт. Бирок ошол эле убакта бул башка өнөктөштөр анын ичинде Орусия менен өз ара мамилелерди түзүүнүн эсебинен жаңсоо болушу мүмкүн. Биз алар менен бир лагердин мүчөсү экенибизди көрсөтүш үчүн. Казакстандык саясат таануучу Димаш Алжанов ал катта Жапаровдун өз бийлигин чындоого жасаган аракеттин көрдү. Оганстандан чыгып кеткенден кийин чөлкөмдө АКШнын жана Батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыктары минимумга түшүп, ал эми Украинадагы согуштун шартында Кытай менен Орусиянын позициясы бекемделди. Күчтөрдүн орду алмашканын түшүнгөн Жапаров жана анын чөлкөмдөгү автократ кесиптештери өз бийлигин бекемдөө үчүн ушул жаңы саясий жагдайлардан пайдаланып жатышат. Кыргыз коому Жапаровдун темирдей авторитардык режим курам деген ниетине байланыштуу иллюзия тутпашы керек, айрыкча тышкы факторлор буга өбөлгө болуп жатканда.